Раниск мырза, биздин студиябызга келип бергениңизге биринчиден чоң рахмат айтабыз. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан аман эсен кайтып келдиңиздер жана дагы ийгилик менен келдиңиздер. Аныңыздар менен да куттуктайбыз. Ушул көкпар оюндары боюнча сиздер кандай максат коюп бардыңыздар эле жана жыйынтыгы кандай болду? Биринчи суроо ушундай болсунчу. Эми жалпысынан жакшы болду аябай. Биз ал жерде бир гана көкпарга эмес, ошо көкбөрү өзүбүздүн улуттук оюнубузду ошол жакшы жактарынан көрсөтөлү деп дүйнөгө барганбыз. Аябай көкбөрү дисциплинасы боюнча мелдеш жакшы өттү, адилеттүү өттү, кооз өттү. Ал жерде өтө тең оюндар болду. Чындап дүйнө жүзүнөн келген бардык ошол Казакстандын көп күйөрмандары Тайгазандын өтө жакшы экенин ынанышты. Ал эми көкпар боюнча эми биз ал жерде эки спортко тең, эки спорттун түрүнө тең аябай жакшы дайындык барганбыз. Биздин ошо 60-70% мыкты оюнчуларыбыз көкпар дисциплинасына коюлган. Аттарыбыздын да көпчүлүк мыктылары ошол жака коюлган. Эми бардыгы көрдү, жыйынтык баягы негизинен оюнда утулуп калды деген болбосо, бирок жалпысынан өтө чоң жыйынтык болду. Жакшылыктар да бар, анын артында көп. Анын бардыгын биз билгени бар, билбегени да андан көп болсо керек. Негизи жалпысынан барып келүү жакшы болду. Казак тарап, казак элине ыраазычылык, аябай волонтерлорунан баштап, коопсуздук кызматкерлери, ошол жактагы жатаканадагылар, ат сарайда катканадагылар, эми жалпысынан баары өтө жакшы мамиле кылып, кыргыздарды бизге өзүбүздүн өстөрүнүн бир жакшы көргөн сезимдерин билгизип, сонун болду. Эми оюн талаасында болгон нерсе бул эми бир канча эле адамдын иши болду. Ошол көкпар системасындагы эле адамдардын иши болду. Буга жалпы чоң коомчулук, мыкты баатыр, ар тараптан өнүккөн казак элинин эч кандай тиешеси жок. Ушул уудуу болгон көкпар оюну боюнча кененирээк сүйлөшсөк да. Сиздер баягы 4-5 эсеби менен жеңиш Казакстандын командасына берилди деп чечилип калбадыбы? Анан бул жыйынтыкка каршыбыз деп чыктыңыздар, каршылык билдирдик деп чыктыңыздар. Анан бирок сиздердин баягы аныңыздарга тиешелүү жооп болгон жок окшойт. Эми бул жерде мындай, бул арыздарды карай турган орган дагы жок. Себеби бул мелдештерди көчмөндөр 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көкпар спортун ошо ички Казакстандын көкпар федерациясы өткөрдү, ал эми көкбөрүнө ички Кыргыз Республикасынын көкбөр федерациясы өткөрдү. Эгерде булар эл аралык оюндар эл аралык федерациялардын алкагында өткөндө, ал жерде ошондой бир жанагы дисквалификация дейбизби, чаралар баарды колдонулмак. Бул жерде азыр андай орган дагы жок. Анан чынында биз жыйынтыкты өзгөртүү үчүн эч кимге кайрылган жерибиз жок. Эч кимге кайрылган жокпуз, эч кимге актанган жокпуз. Биз өзүбүз үчүн анализ жасап чыктык. Биз ошол эле болгон оюндагы катачылыктарды, эреже бузуулардын баардыгын четке какканда Кыргызстан 5-1 эсебинде таптаза утtu. Сиз эксперт катары андагы көкбар оюнундагы эреже бузууларды айтып өтпөйсүзбү? Эми мен мындай да, биз бул бир гана Кыргыз Республикасынын федерациясында эксперт болбостон ошол 10 жылдан ашык болду. Биздин ички эрежелерди оңдоо, түзөө, толуктоо боюнча ар дайым ошол комиссияда мүчөмүн, көбүндө төрагалык кылам. Жана ошондой эле быйыл Чимкент шаарына барып атайын ушул көкпар спорттун эрежесин окуп келип сертификат алып келген адис катары. Адилеттүү көз караш менен айтсам, негизи 14 бир карасам 14, бир карасам 15 өтө одоно эреже бузуу катталган. Бул эреже бузуулардын бардыгы оюндун жүрүшүнө чоң залакасын тийгизген учурлар болду. Ал эми майда чүйдө жана майда эле эмес, алардын баары тизгинден кармоо, колдон буттан кармоо, туура эмес же жанагы айланаларга кирүү, анын баарын эске алган жокпуз. Биз бир гана ошо биринчи бөлүктө 4 одоно эреже бузуу болду. Анын бирөөсү моюндан тартуу, бирөөсү колдон тартуу, экөө камчы чабуу менен коштолду. Экинчи бөлүктө 6 жекеме-жекеде туура эмес эңгендейин ышкыруу. Анын бирөөсү дагы ошол биздин баланы айып мамага кетиргенден дагы эңип берүү. Бирөөсү болсо жанагы старттык башталгыч жерден биздин көкбөрү чуулак серкен муляжды көтөргөндөн кийин ышкырып туруп ортого таштап коюусу.
ошентип отуруп экинчи бөлүктө 10 одоно эреже бузуу, 3 анан жалпы жана алтын упайга салганда дагы алардын салган салымында одоно эреже бузулуп, аларга эңдирип туруп ышкыртып туруп салдырып коюшту. Негизи аябай ошол бул мен айтайын деген бул 14-15 болуптур. Бул мындай эреже бузуулар биздин Кыргызстанда бирөөсү эле катталса, оюн аябай талаш тартыш болмок. Ал жана майда чүйдөсүн айтпаганда. Сиздер ушунча одоно бузулган эрежелер болот дагы оюнду уланттыңыздар, эмнеге? Себеби мындай болуп калды, көп адамдар ошону бизди азыр мына жетекчилерди бир аз айыптап жатпайбы, түшүнбөй жатат. Бул жерде жанагы бизде одоно 4 жолу эреже катталгандан кийин бузуу. Биз барып оюнду токтотуп, жана көрсөңүздөр болуш керек оюнда. Биздин жетекчилер кайрылды. Мен башка жерде турат элем, мен да чуркап бардым. Мен негизи биздин жетекчилерге ошо оюнду токтотпой эле койбойсуңарбы? Мунун баарын эле билбедик беле деп баргам. Бирок мен жанагы камчы чабууну мен көрбөй калгам. Мен жанагы колдон тартууларды эле, моюндан тартууларды эле мен экранын жанында тургам, көрүп аткам. Анан камчы чабуу эми одоно ашыкчы болуп кетти. Анан биздин жетекчилик ошол адилеттүүлүк талап кылып барган, себеп дегенде эми 2 мүнөттүн ичинде булар 4 жолу одоно эреже бузду. Анан мынчалык деңгээл эмес, бул деген бардык казак эли, кыргыз эли билиш керек. Бул бирөөдүн той эмес, бирөөдүн атасынын ашы эмес. Бул деген бир кичинекей бирөөдүн мелдеш эмес. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Астана шаарында, бир чоң жаркыраган мамлекеттин борборунда, интеллигенция чогулган жерде карасаңыз, ар бир артыкчылыкты эсептегенде бул турнирдин масштабы өзү берет да. Ушундай жерде, ушундай калыстык болсо, бул каяка барабыз деген ойдо анан барышты да жетекчилер. Анан барып 35 мүнөткө оюн токтоду. Токтогондон кийин бир дагы бизге видео материалды көрсөтпөй койду. Бүт дүйнө көргөн нерсени бизге кайталап көрсөтпөй койду. Эми бул баягы биз мындай алсызбыз деген эмес. Баягы адилетсиздик ушунчалык деңгээлге жеткенден кийин баягы көрсөтпөй коюшту. Анан ушулардын арасында дагы мыкты адамдар бар да. Бардык жерде жакшы адамдар бар, начарлар бар. Анан бир коопсуздук кызматкеринин адамы келип айтты, алардын башкы калысын айтты, биз ушул жерде турдук, чечип бер болбосо камаласың деди. Ачык эле айтайын, себеби ал жактагы трибунада элдердин акыбалы жаман боло баштады. Эл чабышып кетсе деп, анан дагы айта кетчү нерсе, биздин Кыргызстандан атайын ушул чындап баягы бул оюнга күйгөндөр барган. Ал эми казак тарапта эл келбейт экен. Бардыгы студенттер мажмурланып, эмнеге келгенин билбейт. Жаш, жалбырактай 17-18 кыз балдар. Анан чындап ошолордун кагылышып кетип, бейгүнөө бир жаштар баягы туура эмес акыбалга кылбасын деп биз ушундай айкөлдүк кылдык. Анан эми тарбиялуу элдин уулдары катары ошол жерден кой, баягы 5 мүнөттү талап кылсак аны да бербей койду. Анан кийин майдаланбай элдин кызыкчылыгы үчүн ушул оюнду уланталы деп биз президентке көз акылдаштырып, оюнду улантканга мажбур болдук. Себеби биз оюнду улантканда биз мындан кийин да мындан да ыплас болорун сезгенбиз, болжолдогонбуз. Бирок ал жерде элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин достугу бул оюндан дагы артык болгондуктан биз мажбур болдук улантканга. Муну азыр казак элине да ачык айтайын, Кудай күбө буга. Биз ошондой ниетте гана уланттык. Болбосо, эгер улантпай кетип калганда мындан да жаман болмок акыбал. Себеби наразычылык, таарыныч, бизди сыйлабайт белеңер, конок болгондон кийин ойноп койсоңор болмок, эми көп болуп кетмек. Бирок мен оюмча бүгүн ойлойм, туура чечим болгон. Ооба, албетте биз 12 баланы аябай ыплас иштерге салып бердик. Мен учурдан пайдаланып көкбөрүчүлөрдөн да кечирим сурайм, өздөрүнө да айткам. Бирок алар ошол эки элдин ынтымагы үчүн чыныгы баатырлыкты көрсөттү. Оюнду улантып кетишти. Негизи ошол оюн 35 мүнөткө токтотулганда биздин жигиттер, мырзалар эмне деп айтышты? Биз чыкпайбыз деп мындай. Жок, алар токтотпой эле койбойт белеңер. Бизди камчылаган сайын биз кайра күчүп атпайлык, эмнеге биз токтотосуңар деп нааразы болду. Мен баягы биздин көкбөрүчүлөрдү, журналисттер, блогерлер баатыр деп кое берсе чычалай берчүм. Айтчым да, баатыр балбан дегилечи. Баатыр деген көп сыпат болуш керек да баатырда. Баатырда бир гана күчүң көп болсо баатыр болбойсуң. Анан ал баатырда деген көп сыпаттары бар, анын баарын убакыт жок эми ал айтканга. Анан баатыр эмес, балбан дейлечи десем, алар чычалаш берчи. Анан бирок мен чынында биздин балбандарда баатырлык сыпаттар бар экенин көрдүм. Себеп дегенде ушунчалык сабыр, ушунчалык өжөрлүк, айкөлдүк, баягы ушунча токтоолук. Эми элестетсеңиздер, бул биз балдарды азайтып атпайбы? Анан награжденияга чыкпай койду. Жанагындай акыбалдагы балдарчы. Мына теледен көргөндөр, мына мен бүгүн келип кайталап видео материалды көрдүм. Бир 30% гана көрөт экенсиң да телевизордон. Ал эми биз ошол балдардын жанында болуп бир 60-70% көрдүк болгон ыпластыкты. Ал эми алар 100% көргөн балдардын акыбалы канчалык деңгээлде болду? Ошондуктан биздин жана кийинки оюндардагы апелляцияга барып каршылык кылбаганыбыз
эми дүйнө көргөн нерсени тастыктай албагандан кийин балдар келип атат, голубузду эмнеге эсептебейт? Алардын салымы жана салым эмес, экинчиси. Эмнеге биз учушунда ойной беребиз? Бул эмне деп айтып атат, эми бирок айла жок. Бул баягы мен муну акмактык деп ойлобойм биз тараптан. Биз ошо жетекчилер ушул элдин ынтымагы үчүн муну биздин коомчулукта туура кабыл алыш керек. Ойногонго мажбур болдук. Атайын барып, Бирок биз утулуп берген жокпуз. Биз ошол кыргыздар чыныгы жигит экенин көрсөттүк. Биз эч кандай мамиле, белек бекчеке көңүл бурбастан ойноп бердик. Көкбар оюну улантылды, жыйынтыкталды, анан сиздер ошондон кийин бир расмий билдирүү тараттыңыздар да, федерациянын атынан расмий билдирүү тарады. Биз ушул атаандаштарыбыздын бизде иш кылса утуп алуунун, бизге утулуп калбоонун ар кандай ыкмаларын колдонот деп күтүп барганбыз, бирок мынчалык деңгээлде эмес деген. Сиздер болжолдогон варианттар кандай эле? Эми биз балдарга мынтип айттык да, мен өзү негизи ошо командага баягы бир аз талим тарбия берген адамдардын бирөөсүмүн. Баягы балдардын жүрүм туруму, ал жакта балдар силер жеке эле үй бүлө өзүңөр эмес, бул жерде мамлекеттин жүзүсүңөр. Жүргөн турганыңардан баштап оюн талаасында өзүңөрдү маданияттуу, чыныгы кыргыздын тартиптүү, адептүү уулу катары көрсөткүлө. Анча мынча майдаланбагыла. Силер менен азыркы биз эми анализ жүргүзөбүз да, биз эми адиспиз. Азыркы Казакстандын командасы таптакыр тикелешкенге тике, күчү да жетпейт. Эч жеринен аттарында күч жетпейт, балдарында күч жетпейт. Менталдык жактан дагы, оюн тажрыйба жактан дагы эч жеринен силерге тең келбейт. Бирок эми булар албетте өз жеринде утканга аракет кылат. Силердин топтон тискиниңерди кармайт, колуңарды кармайт, чабат, урат анча мынча. Мунун баардыгына силер баатырсыңар, балбансыңар, көңүл бурбагыла. Токтотпой ойногула. Анан биз ошондо эле анализ кылып билгенбизби, топтон биз көп жеңе албайбыз. Себеп дегенде 8 адамдын арасынан аны калыстар көрсө да көрмөксөн болот, көрбөсө да. Биз көбүнчө жекеме-жекеден эми ойлогонбуз да, жекеме-жекеден бүт дүйнө карап турса эми адилеттүү болот. Эми эки бала, эки булакчы бири-бирге чыкса, анан эми ал жерден эми анчалык ыпластык кылбайт. Адилеттүү болот деп ойлогонбуз, чынын айтайын. Биз ошо 80-90% жекеме-жекени алабыз. 80% убакытта чабуул жасайбыз деп барганбыз. Тилекке каршы 80-70% убакытта коргонууга душар болдук да. Тигилерге улакты алып берип кой бастырып, анан оюндун жүрүшүндө айырма чоң да. Биздин көбү билбей атат, мындай сыртынан карап көкбөрүн түшүнбөгөн адам эмне болду эми анча-мынча болуптур, утту деп койду, бирок жок. Оюндун жүрүшүндө өтө чоң опурталдуу, чоң бир эреже бузуулар болду. Эми андай бул чоң командалар, чоң мамлекет, күчтүү мамлекеттин командалары ойногондо кичинекей бир эч нерсеге арзыбаган бир учурлар оюндун тагдырын чечет. А бул жерде 15 ушунчалык одоно эреже бузуу болду, эми аны өмүрү түшүнбөгөндөр да көрдү да. Казакстан бул көкбарды ошо Казакстандын ассоциациясы өткөрдү деп калбадыңызбы? Ошол эле ассоциациянын өкүлү биз кыргыз тарап нааразычылык, жыйынтыкка нааразычылык билдиргенден кийин Кыргызстандын көкбөрүчүлөрүн бул көкбар оюнунан четтетебиз 2-3 жылга деп дагы чыгышты да. Деги эле сиздер буга кандай карайсыздар, кандай жооп берет элеңиздер? Эми ал жерден бизди четтет. Биз негизи көкбар оюнуна куштар деле эмеспиз, ачык айтканда. Болгондо баягы биз ошо көкбөрү дагы алар ойносун. Биз алардын көкбарын адам ойноп берейли деп эле ойногонбуз да чынында. Негизи ал көкбар оюну спорттун түрү катары Тайгазанга атаандаш боло албайт. Аны баардыгы көрдү. Аны биз деле көрүп турабыз, билебиз. Бирок ушундай болду да, эгер биз аларга көкбар ойноп бербесек, бизге көкбөр ойнобойт болчу. Ооба, атаандаша эми мындай да жанагы жасалма жол менен командалык спорттордо атаандашты даярдашка көп убакыт керек, чоң каражат керек. Анан эми аз бүгүнкү биздин Кыргызстандын акыбалында, биздин федерациянын акыбалында мындай жасалма жол менен атаандаш даярдаш кыйын. Себеби биз башка мамлекетке барып, ошондой мектеп ачып, анан аларга чемпионат өткөрүп, ушунча аларды кызыктырыш керек. Ал деген 10 жыл, 20, 30, 50 жыл барып такалат да. Казакстан даяр атаандаш. Себеп дегенде Казакстандын өзүнүн спорт саясатынын ичинде алардын ошо мамлекет тарабынан колдонулуп, булардын чемпионаты өтөт, турнирлер өтөт, балдары даяр. Ооба, улуттук спорттун булардын баардыгынын тамыры биздин өзүбүздүн салттуу оюндар ички. Өзбекстанда деле андай оюн бар, Афганистанда деле, Ауганстанда бар, Тажикстанда бар. Бирок аларда командный оюн болуп чемпионат өтпөйт да. Даяр эмес. Баягы
тоодо тиякта биякта ушундай атайын жасалган талааларда ойношот, бирок буга деген тажрыйба керек. Бул ментальдык жактан өзү мындай баягы башалама 1000 атты кой берип коелу кубалап жүрө бербейсиң, бул оюн да. Ошон үчүн атаандашты даярдаш кыйын, бирок бүгүнкү күндө жакшы проекттер болуп атат, сунуштар болуп атат. Кудай буюрса, мен ойлойм 2026-жылы ойногон командалардын саны да көбөйөт, сапаты да көбөйөт. Эми Казакстан менен азыр биздин ошо федерация өздөрү аракетин кылышып атат, дагы мамилени түзөгөнгө. Эми канчалык болот болбойт, мен айта албайм аны. Эгер ушундай көк бар боюнча коңшу өлкөдө кубоктор, ар кандай чемпионаттар өтүп калса, Кыргызстандан оюнчулар барабы? Эми былтыр биз чакырдык, алар чакырбай коюшту. Быйыл билбейм, Асанбай Аскаров болот деп аткан. Анан эми мен бир нерсеге токтолгум келет да, бул көкпар системасындагы адамдарды ошол Казакстандын интеллигенциясы, коомчулугу тарбиялабаса, чектен чыгып кетиптир. Көз боёмочулук. Такыр эле чектен чыгып кетиптир. Себеп дегенде мына мен дагы кайталап айтпадымбы? Буларда 3 облуста аябай жайылган бул спорттун түрү. Бул жана Чимкент облусу, Туркестан облусу, анан Жамбыл облусу. Биз мына Адис катары бардыгына байкоо жүргүзүп турабыз өзүбүздүн деңгээлде. Анан ушул 3 гана облуста бул оюн аябай өнүккөн. Башка облустарда 20 облус бар, 17 облусунда такыр өнүккөн эмес. Анан эгерде ушул 3 облустун ичинде азыр булдай мелдешти өткөрүш ушундай түшүнүк менен бул такыр мүмкүн эмес. Себеп дегенде бүт дүйнө көрүп турган оюнду ушундай кылганда айналайм кичинекей бир атасынын тоюн кандай кылат, аны эми болжолдош да кыйын да. Анан эми bizde деле мындай бир аз парасат болуш керек да, балдарды алып барып эле салып бере бериш ыплас нерселерге. Мен ойлойм, бул өйдөлүк эмес. Мен жеке оюм да, анан федерацияда албетте мен баягы экспертмин. Ал жакта өздөрүнүн тиешелүү президенти бар, замдары бар, орун басарлары бар, аткаруучу директор бар. Алардын ою кандай мен билбейм, бул жеке оюм. Мындай оюндарды өткөрүш азыркы учурда эми Кыргызстанга чакырышты азыр. Келсе ошол жерден кийин анан кийин балким уланып кететтир. Сиздер айтып калдыңыздар го, ошол биримдик кубогун өткөрөлү деп атабыз. Финалга чыккан курама командалар менен депчи. Анан эгер биримдик кубогу өтө турган болсо, калыстарды 3-чү өлкөдөн дайындайбыз депчи. Эмнеге ошол биримдик кубогун 3-чү өлкөдөн же нейтралдуу өлкөдөн өткөрөйүн деген жоксуздар? Жал маселе каралдыбы? Эми бул негизи проект, мен өзүм негизи буга каршы болдум, жеке өзүм. Кереги эле жок дедим. Бирок биздин баягы арабызда айкөлдөр бар экен, мыктылар бар экен. Эми ал нерсеге менин деңгээлим жетпей койду, чынын айтсам. Ошондой адамдар бар экен. Жок, ушу менен токтобош керек, болбосо токтосо токтоп калат, уланталы, чакыралы, өнүкпөй калат деп анан ысык көлгө чакырайлы, ошол курама командаңар келсин деп чакыруу бүгүн беришти. Официалдуу түрдө ошол жанагы улуттук борбордун орун басарына, ошол жанагы федерациясынын аткаруучу директорлоруна мен өзүм көзүм көрүп турдум, ошолорго жөнөтүштү чакырууду. Анан эми көрүп туралычы жыйынтык кандай болот экен. Эми баягы биз бир жамаат болсок деле баарыбыздын оюбуз бир жерден чыга бербейт да. Мен жеке көз карашымда каршы болдуңуз. Мен бул кереги жок дедим, бирок ушунчалык айкөл адамдар бар экен эми. Эгер Казакстан бул чакыруудан баш тартып койсо, кубок өткөрүлө? Эми алардын жообун көрөлү азыр. Мен билбейм алардын жообу кандай болот. Эми баягы мындайча айтканда, божомолдосоң өтө көп вариант бар. Бирок божомолдорубуз да чыкпай атпайбызбы? Ошон үчүн да айтпай эле коеюнчу. Балким биздин жерде болсо баары башкача болот. Албетте, бизде андай анчалык болгон эмес. Булардын азыр ар бир эле иши ошо 2016-жылкыны козгошуп эле биз ошо 2 жылдан бери сүйлөшүүдө мурдагы нерсенин баарын унуталы деп. Негизи 2013-жылы биз барганда 17-жылкы балган мамилелердин баарын эске алып биз даярданып барганбыз. Ал биздин жана 2016-жылкы казак туугандар айтып аткан Манас Ниязовдун урдуруусу ал жөн эле болуп калат алардын жанында. Бир эле эпизод. Ал жерде бир эпизод, ал жерде ошондой ылдамдык менен келип калган, ал кимди урарын да билген эмес, баягы олбуру танып турган бала, жаш бала, баягы аты да ошондой эле. Ошо топко кирип кеткен. Ал жерден атайын барып бир ошол лазер менен келаткан адамды урам деген эмес. Ал баягы эми мен актабайм аны. Урган болгон, урдур. Мен ошол экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда башка калыс болчумун. Мен болчумун. Анан тиешелүү чараларды көрмөкпүз, балким келген жок эч ким, бардыгы сонун деп бүткөн.
Эми ал оюн ичинде болгон. Кече деле алардын оюучулары алыстан келип урдурууга аракет кылды. Бул эми кырсык да. Атайлап кылсаң ал нерселер болбойт. Анан Манасты кече күнү барып аракет кылышты, бирок Кудайым сактады, иштегенде болгон жок. Демек ачык эле баягы мындай тап беришкен турбайбы? Эми ал бардыгы эле көрдү. Мындай да биздин жигиттер бул баягы мындай да бул нерсенин баарын болжолдой эле барганбыз. Ал нерселер бизди кайра күчөттү. Болгондо баягы эми жаңы эрежелер чыгып кеткенине даяр эмес болчубуз да. Кече алардын калысы эле эмес, бардыгы биригишип жаңы көкпарга эреже киргизишти. Ал кандай эреже болду? Биринчи бөлүктө 6 жолу биз жекеме-жекеден эңиптирбиз, алар бир жолу эңиптир. Экинчи бөлүктө 6 жолу алар эңиптир, биз бир жолу эңиптирбиз. Анан булар мындай эреже чыгарды да. Кыргыз тарап биринчи бөлүктө эңди, экинчи бөлүктө каалабайбы казак тарап эңет деген эле эреже чыгарып туруп, анын бардыгы мына ышкырыктары көрүнгөн эмес, бирок эңгенден кийин колу менен ишаралардын баары билинип турду. Көрүнүп турду, баардык дүйнө көрдү. А негизи эреже боюнча аттар маңдай тескеге коюлуп, балдардын ортосунда аралыктар бирдей болуп, экөө тең даяр болгондо калыс ышкырып, жекеме-жеке башталыш керек. Биз ошол жекеме-жекеде артыкчылыгыбыз көп болчу, себеби ал жерден ыпластыкты жасаш кыйын болчу. Эки эле адамда 8 адамдын арасында ыпластыктар көрүнбөйт. 2 адамдын арасында. Бирок биз ошол артыкчылыкты да колдоно албай калганда, чын айтайын, ошол жерде биз мындай ушунчалык табыда эле отуруп калдык. Баягы кыргыздын сөзү бар го. Кайсы бирин айтайын, же болбосо кыскасы сөз жок деген сөздөрдүн маанисин ошол жерден түшүндүм менчи. Анан бирок дагы бир кайталап айтам, бул бир гана көкпар системасындагы адамдарга тиешелүү. Эч кандай жалпы булар бир ашып кетсе, балким 1000 кишидир. 1000 киши деген 20 миллион адамдын арасында 20 миңден бир бөлүк. Бул жокко эсе деген сөз. Бирок ошол эле убакта кайта айтыш керекпиз. Казакстандын салттуу жаппай көкпар деген оюну бар. Мына ошол жердеги мыкты атпаккандар бар, мыкты оюн өткөргөндөр бар. Аларга бир гана алкыш. Алардын оюну сонун өнүгөрсүн. Ала оюну боюнча аларга тең келе турган дүйнөдө калк жок. Мына ошол оюнунун берекеси менен, ошол оюнун жакшылыгы менен мына азыркы булардын көкпары жүрөт. Ал оюну жок болсо булардын көкпары жок болуп кетет. Дагы биздин бир улакчыларга байланыштуу суроолор болсун. Ошол сыйлоо аземинде биздин жигиттер медалдарды моюндарынан чечип, анан кетип калышты, аягына чейин күтпөй. Буну дагы коңшу тарап сыйлабастык деп кабыл алышты. Ошол эле учурда сын пикирлерди айтышты. Сертификатты алды, буларга акча керек турбайбы, медалды таштап кетти деп сындашты да. Деги эле байгени алдыңыздарбы? Эми байгени мен бүгүн пресс-конференцияда биздин президент айтты, байге биздин эсептик счеттору, эсептерибизге которула элек деп. Эми ал жерде балдардын акыбалын мына сиздер үчүн теледен көргөн адамдар канча күйдү. Ал жердеги окуяны өздөрү көрүп дагы, сезип дагы ойногон улакчыларыбызга ошолорду биз базып бердик. Анан да аларды барып жакшы мамиле кылгыла деп биз айта алган жокпуз. Ошол жерден келип бир Карлыгаш деген айым бар, алардын ошол улуттук борборундагы орун басар. Ошол келип жалдырап балдарды алып кетти. Бирок биз балдарды мен ошол кылган иштери үчүн туура эмес кылдыңар деп айтканга өзүмдүн моралдык, мен өзүмдүн бир жол берип укугум деле жок, анан сын пикир айтканга деле акым жок деп ойлойм. Себеби алардын балдардын ошол убакта сезимин, балдар айтты да ар бири. Биз болжолдогонбуз, байкелер айттыңар эле, бирок мынчалык деп ойлогон эмеспиз да. Бул бардык чектен чыкты деди. Муну албетте спортту түшүнбөгөн, көкпөрүн түшүнбөгөн адамдар баягы туура эле элди сыйлап койсо болмок деген сөздөр, пикирлери туура. Бирок ал ошол тараптан караганда, ал эми балдардын жүргөн жанында жүрүп мен ошолордун сезимин деле сезген жокмун да балдардыкын. Бирок ошону көрүп турган адам катары деле мен аларга силер туура эмес кылдыңар деп айта алган да жокмун, айтпайм дагы. Чынында бул, бирок аларга эсиңизде баардык уярмандар билсин, эч бир жетекчилик ошондой иш кылгыла деп айткан жок. Анан дагы бир сөз болду, ушу биздин улакчылардын аракетине бул деген деги эле сыйлоо аземинде кетип калган, бул протоколдо жазылганбы? Анан эгер жазылган болсо кандай чара көрүлөт? Анткени айтышты ошол коңшу тарап ушинтип сыйлоо аземинде аягына чейин турбай кетип калган үчүн алар буларга жаза иретинде айып салыш керек депчи. Эми жалпы баягы ал жактагы уюштуруучулар көкпарды түшүнбөгөндөрдүн оюнда албетте өз тарабынан туура эле да.
бирок ошол оюнду бардык казак элин, Казакстанды уят кылган ошол жамаатка чара көрүлгөнүн мен каалайт элем да. Себеп дегенде мындай адамдарды мындай бир жазасыз калтырып кое берсе бул жакшылыкка алып барбайт. Себеби ошончо дүйнө чогулган жерде ушунчалык деңгээлде өткөргөн адамдар жоопко тартылыш керек да. Анан ошондой адамдардын баардыгын жоопко тарткандан кийин биздин Кыргыздын ошо улакчыларына дагы кандай бир чара көрсө туп-туура болот. Бирок бир тараптуу болбош керек. Себеп дегенде кыргыз улакчылары бир эпизодко капа болгон жок да. Алар 15 одоно андан оюндун ичиндегилерин айтып болбойт. Айтып болбойт, аларды майдаламай эле коелу. Демек, ал протоколдо жок нерсе. Эми баягы булар мындай да, азыр уюштуруучу тараптын баягы уюштуруучу секретариаттын ошондой бир жогорку калыстар, балким калыстар тобу аны шайлангандыр. Ошолор эми оюндун жүрүшүнө жалпы баа бергендер. Биздин оюнда оюнчулардын чыкпай койгонуна бир кандайдыр бир чара көрүшү мүмкүн, бирок алар оюнчуларды четтетип кое албайт эч жерден, эч кандай алардын ага укугу жок, андай берилген эмес. Болгондо баягы юридикалык жактан болгондо баягы бир тараптуу эмес, өздөрүнүн дагы жана уюштуруучуларына чара көрүш керек сөз жок. Себеби баягы айла жоктун иши болду дейм. Ал жерде бир эле Кыргызстан менен Казакстандын командалары оюн өткөргөн жок, башка өлкөлөрдөн дагы келди. Финалга чыккан командалар Көкбар оюнунан кийин кандай ойдо калышты? Сиздерге мындай бул оюндун жыйынтыгы боюнча өздөрүнүн пикирлерин айтыштыбы? Эми мындай да, биз азыр баягы чынын айтсам мен оюмду сортундай тескеп отуруп, иргеп отуруп чарчап калдым да. Себеби көргөн нерсе башка, оостон ушунчалык баягы жашырып, жумшартып айтканда да башка сөздөр чыгып атат да. Эгерде чындыкты айта турган болсок, кээде чындыкта керек болуш керек. Мына АКШдан келген оюнчулар аябай нааразы болушту. Алар, мен азыр айтсам менин сөзүмдү калыптеши мүмкүн, бирок алар дагы Казакстан менен ойногондон кийин капитаны камчы менен жеп чыгыптыр. Бизге тартып сүрөтүндө көрсөттү, эми ал жай тийген эмес. Ушунчалык катуу бир урулган. Анан биздин балдарга айтып атабыз, ушул Америкадан келген лед турган бир туугандарыбыз, эми силерди эмне жөн эле экен деп эч мындайга капа болбогула десек көздөрү да күлөт. Бирок алар аябай мындан кийин тайгазан гана ойнойбуз. Көкпар деген биз үчүн жок деп акшлыктардын айткандарына күбө болдук. Ошолуктан Туркиядан келгендер, албетте биз Туркиядан келгендер десек эле аларды вандык кыргыздарга тартат деп сүйлөшү мүмкүн, бирок ал жердеги Туркиядан келген өзү түрк улутундагы адистердин бардыгы мындан кийин биз тайгазан ойнойбуз, балким ушул мыкты оюнчуларыңар боюнча жарандык маселелерин дагы сүйлөшөбүз деп кетишти. Россиядан келгендерди айтсак, азыр алардын арасында кыргыздар бар дейт. Бирок ошолордун мынакей Сергей деген жетекчиси дагы болду, мындан кийин тайгазан ойнойбуз деп кетти. Өзбек тарап ачык, бул жакшы, тигил жакшы деген жок, бирок алар ыраазы болуп кетишти кыргызстандыктарга. Себеби Көкбөрү федерациясы ошолорго Кыргызстандан атайын мыкты аттарды алып барып берип, өтө жогорку деңгээлде оюн көрсөтүшүнө себеп болду. Алар дагы тайгазан сонун экен деп кетти. Алар болсо Казак Көкпар федерациясы баягы талаада малга минген аттарды берип 16-өлүк отушту. Ошол оюндан кийин алардын сөздөрүн баарын мен айта албайм. Себеби казак менен өзбектин мамилесине мен эч кандай тиешим жок. Эми келечекте, Кудай буйруса, негизи Көкпар федерациясына Казакстандан ушунчалык чоң бул мүмкүнчүлүк болчу, бул мелдеш. Өтө жогорку деңгээлде өткөрүп, өздөрүнүн оюнун, спорттун баягы тайгазанга чындап эле атаандаш боло ала турган спорт экенин көрсөткөнгө ушунчалык чоң мүмкүнчүлүк платформа түзүлгөн. Бирок бул жакта мен ойлоп калдым, бир баягы оюндун келечеги тууралуу иштеп ойлонгон адамдар деле жок окшойт, адистер. Себеп дегенде балдарды тартипке чакырып, жанагы баардыгын түздөш керек болчу. Бирок андай адамдарды ишин байкаган жокпуз биз оюндарда мелдеш өткөндө. Биздин тескерисинче биз оюнчуларга даярдап ушундай баягы колдон келишинче балдарды даярдап чыкканбыз. Чындап Көкбөрү аябай, мына салыштырып айтса, Көкбөрүдө 3 жолу өтө жогорку деңгээлде оюн болду. Бул Туркия менен Америкада болгон оюн. Мына булетте ойношту. Ошол жердеги америкалыктардын утулуп калып ыйлаганын элестетип көрсөңүз, бул эмне үчүн ыйлады ал? Ага кызык эмес, спорттон утулуп калса ыйлайт беле? Шолоктоп ыйлашы.
ошол эле убакта түрктөрдүн утуп алып ушунча талаан айланып сүйүнгөнүн белгиси бул деген сөз. Бул спорт булар үчүн кызык деген сөз. Андан кийин Орусия менен Өзбекстандын оюну 3-2 деген эсеп болду. Ушунчалык катуу оюн, кызык оюн болду. Бардык дүйнө мындай ошол жакта, ошол жердегилердин баары кызыгып көрдүк. Уткан тарапта ушунча сүйүндү, утулган тарап, өзбек тарап, эмкиде утабыз, 2026-та даярданып келебиз деп ушундай ызаланып калыштыр. Бул деген сөз ушунчалык буларга тайгазан жакты жана булар келечекте өнүктүргөнгө даяр деген сөз. Ал эми финалда ойнукта көрдүңөр, оюнда биз калыстарга айттык. Биз Кыргыз Көкбөрү Федерациясы биз буга чейинки болгон оюнга жооп бергибиз келбейт. Жогорку деңгээлде калыстык кыласыңар деп туруп калыстык кылдырдык. Биздин калыстар да тескерисинче ошол казак тараптын көп эреже бузууларын даже эске албай туруп калыстык кылып беришти. Анын баары көрүштү, күбө болушту. Оюн да жакшы болду. Чындап кыргыздын балдары чеберчилигин көрсөтүп. 3 оюн сонун болду. Ал эми көкпар оюнунда бир да оюн кызык болбой калды. Финалда боло турган оюнду дагы жанагындай кылып бузуп алдык өзүбүз. Кыргызстан ошол башка өлкөдөн келген улакчыларды аргымактар менен камсыз кылды деп калбадыңыздарбы? Кызыкчылыгы эмне, максаты эмне аргымак менен камсыз кылуунун? Себеп мындай болду да. Биздин көкбөрүнү ошол 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына киргизбей коюшту. Бул аябай процесс оор болду. Буга биздин элчилер, жада калса президентибиздин бир аралашуусу менен бул оюн кирди. Анан оюнду киргизип алгандан кийин биз ошол жака бардык, барганда өзүңөр өткөрөсүңөр деди. Кааласаңар биз силерге ошол аттардан да беребиз деп айтышты. Бул эми ачык эле сөз. Бирок биз билгенбиз, ал жерде малга минген аттар келерин. Анан эгерде малга минген аттар менен өмүрү тайгазанды көрбөгөн аттар бул кандай оюн болот? Өзүңүз ойлосоңуз, анан биз ошол президентибиз киргизип атса оюнду себеп болуп. Анан биздин федерациянын астында ушунча чоң максат болду. Көкбөрү дисциплинасын жогорку деңгээлде өткөрүү. Себеп дегенде биз азыр мынакей чындап дагы көкбөрүнүн чыныгы, кооздугун дүйнө көрө албай калды. Ага 2 себеп болуп калды. Биринчиден тайгазандар алыс туруп калды. Биз ошол көкпар өткөн эле талаага койдук да. Экинчиден жанагы жасалма, муляждагы аябай биздин оюндун кызыгына себеп деген алдагы резина экен, тайгазандагы резина жабышып калат, бул оюнда ыргып кетет. Серке болгондо да жакшы болмок. Бирок ошол нерселердин баарына карабастан Кыргызстан тараптан аттардын барышы көнүп калган, ойноп жүргөн бул оюнга өтө көрүк берди. Себеби бул оюн ат менен боло турган оюн. Аттардын үйрөтүлгөн, артыкчылыгы бар, додого кирген, топту жарып кирген кыргыздын дулдулдары чыныгы оюндун кызыгын арттырды да. Ал эми тигил жактан бериле турган аттардын көкпар дисциплинасын көрдүңөр. Так ошол эле сүрөт биздин көкбөрүдө болгондо такыр эле көкбөрү башкача жагынан көрүнүп калмак да. Демек, көчмөндөр оюндарына бул программасында көкбөрүнү киргизүүгө коңшу тарап караманчылар каршы болуп келди да, мындайча айткандачы? Колунан келишинче. Анан себеби эмне деп ойлойсуз? Эмнеге мынча каршы болушту? Эми биз Туркияда ошол февраль айында 6-дүйнөлүк этнофорум болуп өттү. Ошол жака бизди чакырган, биз бардык. Ал жерде ошо этноспорттун төрөгасы ошол Билал Эрдоган. Биз а кишиге дагы киргенге аракет кылдык, биздин министрлер келип чыкты, аябай чоң иш-чаралар болду. Бирок ошол жактагы казак туугандар ошол эки спорт окшош. Эми алар түрктөр деле түшүнбөйт да муну. Эки спорт окшош, мунун бирөөсү эле калса максатка ылайык. Тайгазан бул аябай опурталдуу, кооптуу. Мунун кереги жок. Мына бүт дүйнөдөгү федерациялардын баардыгы 15-16 жыл ойноп көрүшүп, бул оюндун болбооруна көз жетип, анан кийин мынаки эл аралык ассоциация түздүк. Бул жерде кыргыздардан башка эч ким жок деген бир жала жабуулардын айынан биздин көкбөрүнү алып салышкан. Бирок ошол эле федерациялар мына бүгүн келип айланайын кыргыздар дегенде федерация, дагы мен туура эмес сүйлөп элдин жемесине калбайын. Федерация, Кыргыз федерациясы. Силердин оюнуңар айланайын оюн экен, чыныгы мыкты экен, болду, мындан ары силер менен иштешебиз деп жатышат. Ошондуктан баягы эми ооба биз эгерде чындап бир масштабтуу ой жүгүрткөндө экөө окшош спорттун экөө тең жүргөнү балким баягы өтө бул чыгымды көп талап кылган спорт, максатка ылайык сезилиши мүмкүн үстүртөн караганда. Бирок биздин бир аз ачууланганыбыз, чычалаган себеби
биринчи көчмөндөрдөн баштап ойнолуп келаткан oyun. Анан кийин эле туруп туруп эле бир эле тараптын кызыкчылыгы менен эле жокко чыгып эле, анан кече күнү эле жаңы ошо көкбөрү оюнунан чыккан бир баласы да эми бул көкпар. Ошол эле келип туруп ордуна туруп калганы бул мындай бир акылга сыйбаган нерсе болду да. Эми ал жакта Казакстанда өнүк калган себеби Казакстанда тайгаза менен ойнойбуз деген адамдар көп. Бирок ошол ал айтышып атат бизге ошо федерация, мамлекет каршы болуп атат дейт. Анын эмне саясаты бар экенин билбейм. Бирок ал жакта бетон менен тайгазандарды коюп алып ошол жерден травма болуп дейт. Эми биз болсак бул жакта топурак тайгазандан жумшак тайгазанга өтүп атсак, алар бетонго өтүп алса биздин күнөө эмес да ал. Бул эми баягы ошол функционерлердин ошо Казакстанда негизи көкпар системасында ошол мамлекеттин миллиардтарын ары бери кылган адамдар көп окшойт деп калдым мен эми баягы. Себеби 1 миллиард 200 миллион теңге бөлүнөт экен көкпар спортуна. Бул деген сөз 240 миллион сом. Элестетип көрсөңүз, бизде 240 миллион сом болсо эмне болмок, бул оюн каяка кетмек билбейм, айта албайм. Анда бир ушуну менен акыркы суроо менен жыйынтыктайлы. Кыргызстан 2026-жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрмөй болду. Бул оюндун программасына көкбөрү дагы, көкбөр дагы киреби? Бул негизи бул биздин деңгээлдеги адамдар сүйлөй турган тема эмес. Муну ошол мамлекет тараптан ошол атайын секретариат уюштурулуп, ошолордун программасы бар, атайын бекилген келишимдери бар. Эми биз баягы бир федерациянын өкүлү болгондой мынчалык маалымат бизде жок. Анан ошолор чечет. Негизи экөө тең боло берсин, эч кандай өткөрө алышса өткөрө берсин. Биз андай болуш керек, болбош керек деген кайтышып пикирдеги адамдар эмеспиз. Ушу Казакстанда өткөн мындай тажрыйба алдыңыздар да. Жагымсыз болду да, эми жагымсыз окуя менен коштолгон тажрыйба болду. Анан биздин көкбөрү ойногон мырзаларыбыз деле кереги жок деп айтышса керек, пикирлерин айтышты да. Анан ошолордун ойлорун эске аласыздарбы? Жок, алар келсин, оюн деген кандай болот, биз аларга көрсөтөбүз деп атат. Тескерисинче. Ооба, азыр биринде келсе анан көрсөтөт да. Алардай болуп уруп анан тиги бул эмес. Биздикилер таза оюн менен ким күчтүү экенин көрсөтөбүз деп атат. Бир тактоо суроо болсун. Биримдик кубогуна Казакстан эле чакырылдыбы? Казакстандын курамалары эле? Ооба, бул проектти ошо биздин федерациянын жетекчилиги жазып чыгышыптыр. Ошол эки команданы чакырышыптыр. Мен негизи кабарым жок болчу, бүгүн уктум. Эки эле ошол мунугу финалда ойногон курамдар менен эки оюнду ошо жашнагал ойнотолу. Баягы эки элдин ынтымагы үчүн деп чыгарышыптыр. Түшүнүктүү. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ийгиликтер болсун алдыда. Рахмат сиздерге да, ийгилик иштериңерге.